Саламатсыздарбы? Мен азыр Караколдомун достор. Каракол Кыргызстандагы идеалдуу болбосо дагы идеалдууга жакын шаар. Кыргызстандагы шаарлардын эталону деп койсок дагы болот. Анткени шаардын жайгашкан жери абдан Кудай берген, абдан мындай орусча айтканда удачный тандалган жер. Үстү теги көрүнүп турган тоо. Ошол андан ары мөңгү. Ошо мөңгүлүү тоолордун этегинде. Ылдый жакта көл, көлдүн боюнда, абасы таза, климаты өтө жагымдуу, кышы дагы жумшак, жайында 20-25 градустан өтпөйт жылуулук. Ошон үчүн абасы абдан салкын. Эли дагы жакшы, себеби эли бул жерде беш кошкон эл. Бул жерде кыргыз бар, орус бар, дунган бар, корей бар, уйгур бар, өзбек бар. Анан баягы башка аймактардан келгендер дагы, Оштугу дагы, Бишкектиги дагы, Көлдүгү дагы, Таластыгы дагы бүт ушул жерге жакшы жер издегендер, жакшы мындай бир жашоо издегендер, ыңгайлуу жер издегендердин баардыгы ушул жерге келет. Калктын көпчүлүгү сабаттуу, орус тилдүүлөрү дагы көп, кыргыз тилдүү дагы көп. Эми ушундай жагымдуу шаарга азыр бийликтин дагы көзү жетип аткансыйт. Бийликтин көзү жетип, ушул шаарды оңдошубуз керек деп. Туристтер дагы ушул жерге абдан келет. Бул Кыргызстандагы туристтик бейиш деп койсок дагы болот. Москвадагы боордошторго орустардын оозун ачырган, ооруну кууп качырган Айтулуу Алибековдун клиникасын сунуштайбыз. Тишиңиз ооруса да, ичиңиз ооруса да онтоло оонап жатпай, Ваш доктор Алибеков клиникасына баш багыңыз. Сапатына баасы бап келген Ваш доктор Алибеков клиникасы Москвадагы Измайловский метронун 3-парковая 12 дарегинде жайгашкан. Клиника укол саю, сүннөткө отургузуу, тиш дарылоо кызматтарынан сырткары кош бойлуу аялдарды каттап, төрөткө чейин байкоого алат. Дарт аныктоого зарыл анализдердин баарын аткарат. Алибековдун клиникасында үй бүлөлүк дарыгерден баштап терапевт, стоматолог, хирург, гинеколог, невропатолог, травматолог, уролог, кардиологко чейинки дарыгерлердин мыктылары топтолгон. Клиника заманбап лаборатория жана эксперттик класстагы УЗИ менен жабдылган. Бул клиника Яндекстеги рейтинг боюнча орусиялык клиникалардын алдыңкыларына кирет. Саламаттыгыңызга сак болуңуз. Келгенде ал туристтер бул жерде ошол мейманканалардын да эң мыктылары ушул жерге жайгашкан. Чакан мейманканалар көбүнчө, ошол мейманканалардын баардыгы мындай бир чыгармачылык менен, жан дили менен жасалган мейманканалар бар. Ылайдан жасалганы бар, боз үй менен жасалганы бар, жыгачтан жасалганы бар, японча жасалганы бар, кыргызча жасалганы бар, Европа тибинде жасалгандары бар. Кыскасы бул жерде ушунчалык баягы чыгармачылык менен изденген ишкерлер топтолуп калгандай. Сабаттуу абдан. Анан эми бийлик дагы ушуга көзү жетип, ошол туристтерге жагып атса, элге жагып атса, өзү бейиштин төрүндө жер болсо деп анан көңүлдү абдан буруп атышат. Бир нече жылдан бери миллиардтаган акчаны бөлүп атышат. Азыр эле акыркы маалыматтарга караганда адашып калышым мүмкүн. Эгер адашсам кечирим сурайм. Кээ бири 10 миллиард бөлүндү дейт, кээ бири 15 миллиард бөлүндү дейт, 14 миллиард бөлүндү дейт. Кыскасы ушундай чоң акчалар бөлүнүптүр. Эми ал акчалардын баардыгы ушул Караколдун өзүнүн мэриясына келип түшпөсө дагы, транспорт министрлиги аркылуу бир нече миллиард, курулуш министрлиги аркылуу бир нече миллиард, Маданият министрлиги аркылуу бир нече миллиард, билим берүү министрлиги аркылуу бир нече миллиард, УКС аркылуу бир нече миллиард, мэрия аркылуу бир нече миллиард дегендей болуп бөлүнүп, анан ушул шаар андан ары дагы оңдолуп атат. Негизинен жолдор монондой болуп жакшынакай болуп салынып атат. Бул өзү шаар негизи эле жанагы абдан бир мындай илгери курулуп атканда өзү мындай основаниясы деп коет го, мындай негизи жакшы салынган. Мындай сабаттуу, ойлонулуп жасалган шаар. Бирок ал шаардагы мындай акыркы маалда ушул 90-жылдардагы каралбай калган мезгилдери болгон шаарда. Ошол каралбай калганын айынан мынага окшогон баягы иретсиз эле ойдукелди салынган дүкөндөр пайда болгон. Мисалы мынага окшогондор пайда болгон. Анан тетигинде болуп мына тротуар турат го, мына адамдар ошол тротуар ошол жерге ошол имарат үчүн, ошо имараттын мына кичинекей чыгып турган пристройкасы үчүн мына ошол жер монондой болуп тротуар ошол үчүн кыйшайып турат. Мисалы ошого окшогон нерселер дагы салынып калган. Азыр газоблоктун бекем же бош экенин билиш үчүн биз бир эксперимент өткөрөбүз. Машинаны айдап туруп кайра жылдырып коесузбу? Мына газоблок, ушул оштон чыккан газоблок. Чыкты, бышты, мына жерге коюлду. Мына азыр чоң ушундай оор жүктөр ташыган машина. Айдай бериңиз эми. Айдай бериңиз. Мына ол ось
толугу менен ушул газоблоктун үстүндө турат. Бул керек болсо мына дөңгөлөктү дагы көтөрүп турат. Эми өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр. Мына бардык нерсесин эске албаганда дагы мынау остун өзү, мынау дөңгөлөктү кармап тургандын. Жөн эле айтайын, мына дөңгөлөктүн өзү жок эле дегенде бир 80-90 килограмм чыкса керек, өлдү дегенде. Мынау ос өзү бир жок эле дегенде 1 тонналык нерсе. Мунун үстүндөгү жүктү караңыздар. Бул бош азыр. Бош болгондо дагы ушуну көтөрүп атат азыр. Эми ушуну биз айтып атабыз. Бул газоблок бош экен, бул эзилип кетет экен, жүктү көтөрбөйт экен, бир нерсе ийилсең кармай албайт экен деп атабыз. Андай эмес туугандар. Мына жарака кеттиби? Жок, сынган жок, эзилип калган жок, отуруп калган жок. Болгону мына ушул эң жүк көп түшкөн жер бир аз нагрузкада бычыйып деформация болгон. Болду, башка эч нерсе болгон эмес. Курулуп аткан жакшы нерселерин дагы, анан каралбай аткан нерселерин дагы каталарын дагы айтып берейин. Себеби бизде мындай бир оору бар туугандар. Бизде ошол акчаны бөлүп бол деп анан акчанын күчү менен салабыз. Бирок баягы сабаттуулук менен, мындай бир чыгармачылык менен, изденүү менен, атайын бир ландшафттык же болбосо архитектуралык бир мындай бир кооздукту, ансамбльди жана башкаларды мындай карап, жакшылап салалы деген сыяктуу маселе дайым эле жетиштүү боло бербейт. Себеби мурдагы бул жердеги сабаттуу, окуган, чокуган, кайсы бир принциптерге таянган архитекторлор азыр жоктой. Дендрологдор жоктой. Мына парктарды, бактарды жасап, аларды мындай бир шаарды мынтип куралы дегенге окшогон кишилер жок болуп, азыр акчанын күчү менен мына жерге жол салышыбыз керек, мына жерди мынтишибиз керек, антишибиз керек дегендерлер күчөп кетип аткандай. Азыр эми мен алгач сиздерге мына жакшы жагынан мурун мына жердеги азыр кемчиликтерин көргөзүп берейин азыр. Мисалы мен азыр мына микрорайондорду бир катар мындай айланып көрүп эле мындай кээ бир нерселерин байкадым да, ошолорду мындай четине көргөзүп берейин. Так, мисалы азыр кайсыл жагына кирсек экен? Азыр дегенде эле ушул жерге эле кирсек бекен. Киргенде мисалы мына жерлер. Мисалы мына ушул көп кабаттуу үйлөр экен. 1, 2, 3, 4, 5 кабаттуу. 5 кабаттуу үйлөрдүн мурда эгилген дарактар. Азыр жаңы дарак дээрлик көрүнбөйт. Анан парковкаларын иреттеп, жолдорун тегиздеп деген нерсе бул жерде жок. Анан ушунчалык салкын, климаты өзүнө жараша нымдуу, өзүнө жараша жагымдуу экенине карабай, көлдүн жээгинде турганына карабай, бул жер дагы чаң. Ушул жагы чатак. Ой, жигиттер, кандайсыңар? Салып отурасыңар? Саламат. Бул силерге миллиардтаган акчалар бөлүнүп атат деп угабыз, караколду карайбыз деп. Анан мындай эмеңер отургуч жок экен. Не болду атат? Акчалар каяка кетип атат? Кылып атышабы? Отуп. Эмнени кылып атат? Жактан сен көп жашайсың ғой, сен жооп берчи. Билбейсиңби? Бул жерде жашайсыңарбы? Каникулга келебиз байке. Өзүң негизи эмнени кылса деп ойлойт элеңер? Силерге эмне жетпейт мисалы? Жакшы эле бар. Бардыгы жакшы. Ушул жакшы. Бул болбойт деп. Дагы, мисалы бул бир деп коелу, дагы. Мына асфальт, мына жол. Жакшыбы? Кашка асфальт, полный асфальт болсо жакшы болмок. Макул эми силерден эме айтып бере албай атасыңар, макул. Так, мен эми азыр көрсөтүп бергеним ушул болуп атат. Мынага окшогон дүкөндөр, мисалы ушуларды балким бир четке кылып, бардыгын бир катарга кылып, мындай бир тегизирээк кылып жасаса болмоктур эле. Азыр эми мындай азырынча мына микрорайондордун ичине мындайлар курулбаптыр, дээрлик жоктой. Ой, эжекелер. Бул жерде суу, газ барбы, жокпу? Эмне жок? Суу, газ жок. Кандай кыласыздар аны? Кандайсыз? Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Суу бар. Суу бар. Жакшы эле чыгат. Давлениеси жакшы эле басым. Жакшы эле буюрса. Анан жааганда кичине кире агып калат ошо. А так газ жок. Газ кирип берсе сонун болот эле. Государственный газ кирип берсе. Газ болот дешеби? Же газ бул жака келбейт үмүт кылбагыла. 30-жылга чейин болот деп айтып аткан. Анан тияктагы цистерналарын алып кетип калышты окшойт, казып. Эмелер бар болчу да. Газ жок. Ооба, жок. Канализация кандай иштейт? Канализация жакшы. 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 Андан проблема жок. Проблема жок, жакшы. Эмечи жанагы жылуу суу? Жылуу суу жок да. Өкмөттүк баары самодельный арс. Бойлор коюп алгансың. Ооба. А эмечи жылуулукчу?
жылуулук деген ушу кээде жакшы айларда жылып калат, кээде муздак эле чыктыктай чыгып, могу кышында жакшы жылыганда эле жок. Жакшы жылбай атабы. Жакшы жылыбай эле мындай аябай суук болгон күндөрү муздак эле болуп калат да. Ошо аны группага жазып эме кылып аттык, анан кээде жылытат, кээде муздак болот деши. Таштандылардын алынып турушучу? Таштандылардын алынышы жакшы эле буюрса. Мусорду убагында эле алып кетип турат, жакшы эле буюрса. Мунуга окшогон жерлер качан асфальтталып мындай тегизделип бир жакшына болот деген эме барбы? Мисалы муну азыр силердин шаарыңар менин оюмча Кыргызстандын бир паспортный шаары болот дегендей аракет кылып атышат окшойт. Бирок ошол мисалы ушундай туристтер келгенде Кыргызстанды жүзү кылып көргөзөбүз, Кыргызстандагы шаарлардын эталону кылабыз дегендей бир амбиция бардай да. Акчаны бөлүп атышат. Ура менен көп курулуштар болуп атыптыр. Чоң курулуштарды кылып атышат. Бирок майда мындай адам кичине мээсин дагы иштетип, анан чыгармачылык менен кылыш деген жактар кандай болуп атат? Мисалы дарактардын эгилиши. Дарактардын эгилиши кандай? Дарактардын эгилиши ар бир домдун астына эгип атышат жанагындай. Жөнөкөй айтайын, мисалы мына жактан жамгыр азыр аябай төгүп жаады дейли. Жааганда мына жактан суу каяка кетет? Мына бул жолго келе агат да. Жолго агат. Могу жолго келе агат да. Мына жолубузда буюрса могу жакшы жасалган, анан кышында тазаланбайт, күрөлбөйт, суунун баары токтойт, оюлуп бартат да, уже цементтердин баары оюлуп көргөн. Мына жерде мисалы эме жок, арык жок. Арык жок. Арык ар жагында, жолдун ар жагында тиягында. Ар жагына чыгыш үчүн эмне кылыш керек? Жолду бүт каптагандан өтүш керек. Ошондой болуп калды да. Ошо цементтин баарын жеп атат да, ошо суу жаганда, кар жаганда ошо асфальтыбыз. Кичине асфальт алса аябай сүйүнгөнбүз. Негизи микрорайон ошо жакшы болот деп айтып атышкан, биякта эмеге тиги лыжный базага жакын депчи. Жакшы район кылабыз деп. Жашылдандырып. Рахмат. Так, мисалы азыр жолдун аркы бетинде, мисалы, мындан карасаңыздар, тротуар бар экен, курулуптур, жакшы. Анан бул бетинде тротуар жок. Жөн эле адамдар басып атат. Мына бийлик мындай ойлонсо болот да. Бул жерде мынау чөп өспөй, адамдардын баскан изи пайда болуп калыптыр. Демек, бул жерге тротуар керек. Бул көрүнүп турат. Бирок негедир бул жака тротуар кылбайт экен. Анан мен ушундайга таң калам да. Адамдарда мынау басып атканы бул өзү тротуардын керек экендигинин көрсөткүчү, ошонун далили болот. Бирок бул жок. Мынага окшогон бир жанагы убрайт деп жазып коюптур. Бул качан жазылган Кудай билет. Убрайт болбоптур. Жанагы снос болбоптур. Мына жактарында, мына, мисалы мына жактан келгенде карасаңыз, тетиги эки аял кетип атат, бозурайган чаң, ошол чаңдын үстүндө баратышат. Арык жок, тротуар жок, жол жок. Анан мына жака келип атат. Бул жакты мынантип коюштур, бирок бул барып мынауга такалат келсин, наркы жагы барып, наркы дүкөндүн кондиционери, эшиктери ачылып турат, ага такалат келсин. Кыскасы ушундай бир иреттүүлүк жок. Эми акчанын күчү менен эле акчага аны салып атабыз, муну салып атабыз деп, эми акча болсо аны долбоорун жасап подрядчикке берип койсоң, ал кура берет. Анда маселе жок. Бирок ошону кандай кылып курасың? Каерге курасың? Куруш керекпи, керек эмеспи? Ошого окшогон маселелер бул жерде аксап аткандай. Эми мынау жанагы эле үй окшойт. Ошол үйдүн алдында турабыз. Алдында мынау бала келаткан жерде тротуар жок. Мынау дүкөн эми каалагандай курулуптур. Мынау жери көгөрүп турат, бул жагы бозоруп турат. Мындай яма бар экен. Ушул чуңкур керекпи, кереги жокпу? Же муну оңдоп ушул жерге пайдалана турган кылып көлмө кылыш керекпи? Же болбосо муну көмүп салып эле тегиздеп жакшынакай кылып көрктөндүрүп коюш керекпи? Ал жөнүндө эме жок, мындай бир. Же болбосо адамдарды уюштуруп, мынау жердеги отургуч силерге керек. Ошол отургучтарды мисалы өзүңөр кылгыла деген нерсе мынау бийлик тарабынан уюштурулуш керектир эле, жок дегенде. Биз акча бөлбөйбүз буга. Бирок мынау кылыныш керек деп, мисалы, билбейм, ушундай нерселер жок. Анан бул жагында бая айткандай тротуар жок. Анан арык наркы жактан келип бул жака өткөн окшойт. Өтүптүр, азамат жакшы бул жака өтүп кетиптир. Макул. Жолдун мынау тарабына тротуар зарыл эмес деп чечишкен окшойт. Ал жагына тротуар кылынбаптыр. Анан дарак дагы эгишпептир. Бул эски өзүнөн өзү чыккан өрүктөрбү, кыскасы ушулар жатат. Анан эми мынында дагы бир көп кабаттуу үй. Эми ушул көп кабаттуу үйдүн алдындагы мисалы жолдун энин көргөзүп берейин. Жолдун эни болгону мына. Карыштай турган болсом, бул бир күнү Жалал Абадтагы жанагы трассаны кургандар менен
ошонун проектисин чызгандар менен мунунун проектисин бир адам чызган окшойт. Мындан караңыздар. Мынау тышындагы мынау бордюр менен кошуп эсептегенде мына эгерде тротуардын өзүн эсептей турган болсоңуз мына 1 2 3 4 карыш. 4 карыштан мына 2 эли ашыгыраак жер экен. Ушуну мынау эме турат. Ушуга чейин эле алып, мындай кенере кылып койсо боло беле? Бул жака эмне кылышмак? Бул жерге дарак эге беле? Эмне кылат? Бул жерди эмнеге аяшты мен түшүнгөн жокмун. Анан эми үйлөргө кире турган кылып мынтип асфальттап коюптур, асфальт кылган жерин, мына кире бериш жерин гана. Ичи оюлуп жатат. Бул жерди да иреттеп, мына жерин мисалы балдар ойночу жайын мындай бир өзүнчө кылып куралы. Андан сырткары баягы казан табак бир нерсе кылганга деп аны кылалы деш жок. Анан гараждарды мисалы коюлганы коюлуптур, алынбаганы гараждар алынбай эле калыптыр. Эми мынау көп кабаттуу үйлөр. Көп кабаттуу үйлөрдүн астына кирип карай турган болсоңуз, мынау жагы каалашынча ээлептир мына. Мынау өзүнчө короо кылып алыптыр, наркы өзүнчө короо кылып алыптыр, наркы туалет куруп алганбы, андан сырткары дагы ушинтип короолорду ээлей бериптир. Мисалы ушуларды дагы келип бул сеники эмес, бул жалпы колдонуудагы жер, муну сен бошот деген дагы адам жок экен. Эми бала кирип ал жака ойной албайт, машиналардын арасында ойнойт. Же жок дегенде ошолорду ала турган болсо балдар ойночу жайын өзүнчө кылып, машина кое турган жерин өзүнчө кылып караса болобу? Болот. Анан ушунча мисалы бүт бийлик тарабынан ушул Караколду бир жакшыраак шаар кылалы деген аракет ушунча болуп атат, акча бөлүнүп атат. Анан акча болсо гана иш кылып, болбосо жөн гана мындай уюштуруу иштерин кылса болбойбу? Мына мисалы мына таштандылар мына жерде жатат экен. Мына жакта жанагы эмелер жок. Отургучтун үстүндөгү жыгачтары. Мына жакта. Эми мына гараждарды карагыла. Булардын бардыгын алып, тегиз кылып бир навес кылып, аны кылыш үчүн ушул жердеги адамдардын эле бардыгын өзүнүн акчасын алып, анан ушуну иреттеп, бакча кылчу жерин бакча кылып, көрктөндүрчү жерин көрктөндүрүп койсо болот да. Жок, андай жок. Азыр мына ар ким өзүнө жараша өзү каалагандай кылып коюптур, ошо ойдон калыптыр. Мындан карагылайм. Мына жерден арык келатат. Арык бул жагында жок. Бул тарабында бар экен арык. Мына арык келди, ушул каяка кетет экен бир тамаша кылалы эми. Мына арык келди, жамгыр жайт да. Анан мына жерден кийин арыктын кете турган жери жок. Мына жерге келет экен, жайылып жатып калат экен. Болду. Так, эми мына жагын карагыла. Асфальтты ушул жерге чейин алып келиптир. Себеби аркы жактан келатканда ушул жери көрүнөт окшойт, ошо көрүнгөн жерин гана кылып коюштур. Бак эгүү, көгөртүү маселеси бул жерде дагы жок. Анан мынага окшогон нерселерди дагы ушул ойдон калыптыр. Мынантип. Мыналарды бирөөлөр короолоптур. Короологондордун арасынан бирөөсү мынантип кир жайып колдонот экен, бирөөсү мынантип гүл эгип колдонот экен. Гүл эккенине рахмат. Болбосо ушул ойдон жатат экен. Булардын алдына мындай катар кылып бир дарактарды эгип, анан эгеттесе эле тротуарлар жанагы туян эге бербей, ошого окшогон нерселер кыскасы жок. Мынага окшогон тосмолорду балким алыш керектир. Эгерде мунун астында бирдеме көмүлүп жаткансыйт, эгерде бул керек боло турган болсо, балким муну жакшылап тосуп коюш керектир эле. Бул бир зыяндуу нерсеби, же өтө кооптуу нерсеби, же бир өтө керектүү, зарыл нерсеби, Кудай билет. Аны эч ким билбейт. Эми достор мынандай. Биз азыр Нагим Айтматова деген көчө экен, тугистен карасак ошентип көргөздү. Эми ушул Айтматова көчөсүн бүтүрүшүптүр, тротуарын кылыптыр, жанагындай кылбаптыр, кенен кылыптыр. Аныңыздарга рахмат, жакшы. Бирок анан мына жолду дагы бүтүрүшүптүр, тегиз, жакшынакай эле, жаман эмес. Аныңыздарга да рахмат. Бирок кана мына эме тротуар, жанагы эме лоток, арык кана? Унутуп калдыңыздарбы? Эгерде жок, арык бул жактан болот дей турган болсоңуздар, бул жака жанагы сайыздын малында эгилип калыптыр, эгилбеген ошо ойдон калыптыр, эч нерсе жок. Мынаңыздар эмне ушинтип суу ушул жерден агабы? Каяктан агат? Же жанагы бүтүндөй эме Кыргызстандын жүзү боло турган шаардын абалы анын арыгы ушундай болуш керекпи? Эми жолдун бир эле жагында эми сел жууп ушундай болуп каптап калыптыр дейин десең, мына жагы дагы ушундай экен. Кана бул жакта арык кана? Бул жагында дагы жок. Бул жагында дагы бир тал
бир чырпык сайып койбоптур. Мына жол бүтүптүр. Бүткөнүнө деле бир нече жыл болгон окшойт. Мына жагы чөгүп баштаптыр. Бирок ушул жерге айланайын деп баягы анау бака терек деген бар эле. Ушул бака теректер өзү негизи ушул Караколдун жүзү болчу илгери. Бул шаарды Каракол деп бир атаса, бул ушул Каракол кандай шаар десе, Каракол бака теректердин шаары. Каракол жанагы күмүш түстүү теректердин шаары. Каракол тополиный город деп бул баягы ушул терек шаар деп аталчу. Кана азыр ошол терек шаар дегенден тыысы калбаптыр. Мына жактан ошол мунунун оноо эмесинен кесип туруп эле алып келип сайып койсоң, ушудан көктөйт ошолчу. Ошону кылып койгон бул жерде бир мэр жок экен. Ошону кылыш керек, ой, кандай кылсак болот, мунуну кантип батыраак жашылдандырсак болот деген бир мэр, бир кожоюн шаарда жок экен. Бир жетекчи көрүнбөйт. Эми мындан карагыла. Бул жакты жакшы суу келет экен, наркы жака өтүп кетет экен. Мунун бир мактай турган жагы трамбовканы жана таптаганды жакшы кылышыптыр. Жолдон өтүп кетип атканда муну опоң дебейт экенсиң. Аныңыздарга рахмат, жакшы. Бирок кана мына жакта арык. Арык барбы? Мына каяка кетет эми? Мындай арык кылып коюш керекпи? Мына столбаларды алыпсыздар, макул. Зымын сыйрып алыпсыздар. Бирок зымы сыйрылгандан кийин столбаны алып, ордуна столбанын ордуна мына эмени коюш керек да эми, арыгын. Ал жок. Мына бул жакты элди жанагы тосмолорун алдырган окшойсуңар. Аныңарга да рахмат. Кананан кийин дарак бул жерде кана бирдеме эгилдиби? Эми мына тарабына өтөлү. Бул Пушкин паркы деп, ушул Пушкиндин аты менен ушул парк жасалып атыптыр. Бул жагында мына азыраак эме бар экен. Макул, мунунун балким кереги жоктур. Бул лотоктун кереги жок дей турган болсоңор, макул, муну алып салбайбылбы? Алып салып туруп, ордуна жакшынакай кылып мындай тегиз өзү менен өзү көктөп жата бере турган мындай көк аянт кылбайлыбы? Макул, бул жагы болуптур. Эми бул жерге эмне дарак эгип койсо күнөө болобу? Бул жерге эмне дарак экпеш керек деген мыйзам барбы? Конституцияда ушинтип жазылганбы? Мына жерге дарак экпегиле, бул жер ушинтип калыш керек деген нерсе барбы? Же наркы бетине дагы экпегиле, ушундай болуш керек деген бир мыйзам барбы? Же эмне бар? Же бир шариятта жазылыппы дарак эгилбеш керек деген? Жок ал. Мына паркты болсо эми бул жердин бардыгын дарактарын кыйыптыр, мурдагы бар дарагын. Анан ордуна мынантип жаңы дарактарды эгиптир. Булар көктөйбү, ал Кудай билет эми. Биз билбейбиз. Туяны болсо ичине жайнатып эгиптир. Анан мына карагайларды дагы эгиптир. Аныңар жакшы эми. Бирок ушуну биз баягы кыргызда бир нерсе бар, тартиптүү кыла беребиз дейбиз да, мындай тизип, мындай линия кылып, оймо кылып бир нерсе кыла беребиз. Бирок эми бар нерсени арасына эми мунун кургуңар келсе ошол жерге ылайык эле жерин алып, мына дарактарын калтырып койсоңор жакшы болот эле. Эми билбейм эми кылсаңар макул эми. Акча бар экен кылынып атыптыр. Азыр бул дарактар каяка кетти экен дейм да, жанагы гилтеген ак көк жанагы бака теректер бар эле. Ошол бака теректер мына дүмүрү калыптыр, мынантип. Ошол жерлерди мисалы демек ошодон катар эгилген да. Ошолордун бардыгы жок азыр. Ордуна эгип койсо болот да, күнөө эмес да. Мисалы мына карасаңыз мына. Караколду ушунчалык жакшы көрөм, ушунчалык мага жагат, бирок Караколду ушунчалык кээде ушул кордоп салып атасыңар да. Мындан карагыла. Мына ошол бака теректин дүмүрү. Бака терек бул жерде болгон экен. Эми бака терек болсо бул бурч деле болгон эмес да. Демек мындай катарынан болгон. Анан ошону азыр кайрадан түптөп мына жерде мына бака терек турат. Мен жөн эле көрсөтүп эле берейинчи мына. Мына бака терек турат. Мына. Мунун мына тосмосун алдырып, өзүнүн чегине жылдырып, мына ошол бака теректи мындай бутап, жакшынакай кылып, өйдөрөккө чыгарып, анан мунун ошол буталган эле шактарын наркыракка жанына эге берсеңер эмне болот? Күнөө болобу? Ал жок. Же бул жерге да туя алып келели деп ошого акча карап атасыңарбы? Туя эми биздикилер ушу туя менен ооруйт. Так, мына жагы дагы аптап мынантип жатат эми. Ана эжеке кетип атат, күндөн бетин тосуп мынантип, себеби көлөкө жок. Эжекенин кетип атканын көрдүңүзбү? Көлөкө жок. Мына арык мынантип парковка болуп калыптыр. Себеби арык адамдар түшүнүп атат, арык жок. Ошон үчүн парковка болот деп. Макул. Эгерде андай боло турган болсо, мына жакта мына жүргүлө, мындай көргөзүп берейинчи. Мына бул жака элдир-селдир арык салыныптыр. Анан машинага мына ушул жерден кирген ыңгайлуу болгон окшойт. Мына жерде сындырып машина кириптир.
арык ушул жерден өтүптүр. А бул жерден өтсө, анда наркы жактагы арыктын эмне кереги бар? Анда ошол жолду тегиздеп эле койбойсуңарбы? Же болбосо бордюр коюп, тосуп койбойсуңарбы анда? Машина жолдон чыгып кетип, мына жакта тротуарда адамдар туруп кетпесин деп. А же болбосо ушул жерди тегиздеп эле бир катар кеңейтип эле коюп туруп, тротуарды мына жактан эле салсаңар. Не болот мындан катар? Могу жака кылып. Мында турат мына. Орун жок эмес экен. Бул жердин элинин бир жакшы жери бар. Жөн эле апсыгып, керек эмес болсо дагы жолго чыгып жолду тосо бербегени жакшы экен. Мына мисалы ушул жерди дагы мына жашыл зонаны тоспой турат экен. Эл эч ким тоспоптур, элеп албаптыр. Бул жерге бир камок коюп албаптыр, жакшы. Мына турат. Демек тротуарды ушул жерден кылып, анан мына жагын көрктөндүрүп, наркы жагын жолду бир аз кеңейтип, машина койсо кое турган кылып койсо болот да. Себеби эртең эмне болот? Эртең парк боло турган болсо, элдин баардыгы ушул жерге машиналары менен келет. Келгенден кийин машина койгонго жер издейт. Анан эмне болот? Жолго машинаны коет. Жол анан бөгөлөт. Ошондой кылбай, балким кеңейтип анда парковкасын ошол жерден кылып, мына жактан түп-түз кылып туруп, парковканы жанагы тротуарды чыгарып койсоңуздар болобу? Болот. Ошондо жанагы мен урушпай калам. Кана арыгыңар дебей калам. Себеби арык мына дегенге жакшы. Көмүлүп кетсе дагы. Көмүлүп кетсе, демек анда кереги жок болсо бир жолу көмүп салгыла анда. Ал жок. Орустар мына даракты серебристое дерево дейт экен. Серебристый тополь дейт экен. Кээ бирлери көк терек дейт экен. Кээ бирлери бул жерде муну бака терек деп коюшат. Мына ушул бака теректер, мына ушул теректер. Булар мурда ушул караколдун дагы айтам маркасы болчу, сыймыгы болчу. Анча-мынча жерде калыптыр. Көп жерде жок. Эми жакшы жагынан айтайын. Жакшы жагы мынага окшогон жерлерди мэрия кылганбы, ким кылган, ушуга башы жетиптир. Бул үчүн рахмат. Биринчиден, мынага окшогон ушул сирендерди негизи бир көчөнү толугу менен ушундан эле астынан чыккандарын алып барып эге турган болсо бул жайнайт. Ушундай кылып бир көчөнү ушинтип сирен кылып салса сонун болбойбу? Сирен көчө жок экен. Мына эгилип калыптыр, турат экен, жакшы. Көрүп берип атат. Анан монтип жакшынакай чөнтөкчө кылып, ушундай балдар үчүн бакча кылып коюптур. Балдардын баардыгы ушул жерге келип ойноп атат. Жаманбы? Жакшы да. Сонун ушундай кылса болот экен. Бирок муну дагы кайра келип баягы мынандай жанагы туяны эгишиптир кайра эле. Сонун. Бирок муну дагы аягына чыгара алышпаптыр да. Мунун ушул чөнтөкчөнүн наркы жагында мына эмени мына дүкөндө алдыра албай коюшканбы, эмне кылышкан? Ушул көрктү бузуп, ошол турат. Ошону мындан да туруп, аягына чейин ошондой чыкса эмне болот? Наркы жакта дагы бирдеме турат. Мына турат. Азыр мен Коёнкөзүв деген көчөдөмүн. Коёнкөзүв көчөнүн мына ылдый жагында дарактар сакталып калыптыр. Ал мени сүйүнтүп атат. Бирок мына жагы түздөлүп, чөл болоюн деп калыптыр. Бул жакта анча-мынча мына дарактар бар экен, бирок мына баягы мына караколдун бренди болгон ушул бака теректердин баардыгын кыйып бүтүшүптүр. Жок. Наркы жактары мына наркы жактары таптакыр эле баягы балан чачын алгандай эле тасырайтып алып салыптыр. Жок эч нерсе. Эми бирок бир жакшы нерсе бар экен. Мына жерде Матсуноки деген бир мейманкана бар экен. Япон форматындагы мейманкана экен. Анан ошонун короосуна келсек, мындай кылып бир жакшы бир парковкага жакшы чечим табышыптыр булар. Парковка боло турган жерди тасырайтып дарактарын кесип салбаптыр. Машиналар кире турган кылыптыр. Бирок ылай болбойт экен. Анткени азыр мына бул жакта чаңдын баарын чачып ылай кылып койгон окшойт. Арасынан чөп чыга берет экен. Бирок батып кетпейт экен машина. Чөп дагы өсөт экен, машина да турат экен. Жаратылышка дагы пайда, өзүнө дагы пайда. Жыгачтан мынтип аралатып коюп чыгыптыр. Мен азыр мени көрүп аткан ишкерлер болсо, ушуну сунуштайт элем. Урматтуу ишкерлер, парковка кылам десеңиздер, жашыл баягы зоналарды дагы жойбойм. Жашыл жанагы зоналар калсын, чөп өссүн. Бирок парковкада болсун десеңиздер, мындай кылсаңыздар болот. Экен жон гана баягы катуураак жыгачтарды алып келип, тизип эле ушул жерге коюп койсоңуздар, машина келип токтой берет экен. И чөп өсө берет экен. А машина ылай да болбойт экен, бул жактагы ылайды асфальтка дагы алып чыкпайт экен. Бизде кыргыздарда бир жаман адат бар да, ачыгын айтайын. Мисалы, бир сөздү айтып койсоң, ал бир мисалы түштүктө көбүрөөк колдонулса, же ошто көбүрөөк колдонулса, ошону түндүккө келип айтсаң, бул кыргыздын сөзү эмес деп эле чалкасынан түшүп жатып калат. Мисалы,
барк деген сөз бар, жалбырак деген сөз бар. Анан кааласа жалбыракты кабыл алат да, барк деген сөз жок дей беришет да. Экөө болсо эмне болот? Ашыкча болобу? Андан сенин бирдеме кемип калып атабы? Тил бузулат эле дей беришет. Тил өзү көп нерседен куралган. Эми кээ бир адамдар ошентип тил бузулат дей беришет да. Шондо деп койсоң дагы шондо деген сөз жок деп кое беришет. Токтогулдан бери айтып келген. Шол, шул деп. Алыкул дагы жазган. Эми ошол сыяктуу эле мынау карагайлар. Эми бизде жанагы өзүбүздө бар нерсени жери берген адатыбыз бар да. Мен баягыдан бери айтып келатам. Ошол жанагы бака терек турса, анын бардыгын кыйдык, ордуна анан мунаны сетирейтип эктик. Же буга жанагы тамчылатып суугарууну кылган жокпуз. Жок тамчылатып суугаруу. Анан же бул жерде арык жок. Анан азыр эми мунуну байкашымча келип жанагы акча коротуп машина менен баягы суу ташыган водовоз деп коет го, ошо водовоздор менен алып келип суугарып аткан окшойсуңар. Эми баягы мээ иштебесе колу путтун шору деп коет. Андан көрө жанагы бака теректи сайып койсоң өзү кетмек. А мына жагында болсо эч нерсе жок, чөл болуп жатат. Эми ушул жагын азыр бул жердин Караколдун бийлиги эмнени күтүп атат? Ушул жерге дарак эккенге ким буйрук бериш керек аларга? Мисалы президент келип, мына жерлерге дарак эккиле деш керекпи? Анан кийин гана эгилеби? Бул жерге жөн эле мэрия чыгып, мына жер жашылдандырууга калтырылган жер. Мына ушул жерге ашар кылып болсо дагы, акция жарыялап болсо дагы эктириш керекпи? Эктириш керек да. Аны качан эктирет? Бүгүн эктирбесе, кече эктирбесе, анан мурунку күнү эктирбесе. То есть, мисалы канча жылдан бери бош турат окшойт. Ошо канча бир нече жылдан бери эктирбей атат. Качан эгилет? Эмки жылы эгилеби? Наркы жылы 5 жылдан кийин эгилеби? Же башка мэр келгенде эгилеби? Же башка бийлик келгенде эгилеби? Бул жерге бир дарактарды ушинтип эле мындай бош жерлерди калтыра койбой эккенге кандай эмне болуш керек? Бир мыйзам чыгарып бериш керекпи? Фатва чыгарып бериш керекпи? Билбейм, эмне болуш керек? Же президент буйрук бериш керекпи? Же өкмөт келип буйрук бериш керекпи? Же депутаттар мыйзам чыгарып бериш керекпи? Эмне кылыш керек акыры? Ушунча акча берилип атат дешет. Эми азыр Караколго келип айтам да, макул, Караколдун жолдорун оңдоп атыпсыңар. Аныңар жакшы, жолдору оңдолуп атыптыр. Бирок жолдон башка дагы окат бар да. Көрк деген керек, көлөкө деген керек, арык деген керек, тротуар деген керек. Жок ал. Тротуар бар жерде жашыл зона жок, жашыл зона бар жерде тротуар жок, экөө тең бар жерде арык жок, арыктагы бар жерде дарак жок. Мына жерде арык жок, суу мына жолдун боюнан кетип атат эми жайнап. Наркы жака мисалы макул. Бул жакта го жайнап, мына суудун ушул чуңкурураак жер бар экен, ушул жерден өтөт экен. Эми ошонун айынан бул жагында эч нерсе жок да наркы жагында. Жол менен анан жайнап, анан жолго жайылып суу агат экен. Мына эми ушул сууну жок дегенде кетмендетип болсо дагы мына жака буруп койбойсуңар жок дегенде. Мына жакта мына өрүктөрдү жок дегенде ушул суугара бербейби? Же бул жак ушул жолду басып суу өтүш керек. Себеби лоток жок, арык жок. Буга жанагы водовоз менен акча коротуп, бензин коротуп, күч коротуп, ушуларды суугарыш керек. Себеби бул жакта арык жок. Бул накта апендиликтин туу чокусу мына ушул бир жагынан карасаң Караколдо болуп атыптыр туугандар. Мен мындайды көргөн эмесмин бул жерде. Мына карагыла. Мына тротуар бар экен, кең жакшына кылып курушуптур. Мынага өрүктөр дегишиптир эмнегедир. Бул кимдин оюна келген өрүк эгиш билбейм, өрүк эгиптир. Макул, анысына дагы макул. Жолду дагы куруптур. Макул, жолду да жакшы салыпсыңар. Кана арык. Туугандар, кана арык кана. Урматтуу Каракол шаардык мэриясы, Каракол шаарынын архитектурасы, Каракол шаарынын мындай эмне десе болот эми депутаттары. Кана арык. Бир депутат чыгып айтты, мына арыгыңар кана. Арыгы менен болобу жол деп. Бул жердин долбоорун ким чызган арыгы жок кылып? Деги эле Караколдо бул бир эле жер эмес, башка көчөлөрдүн баардыгын эле тендерди өткөрүп атканда, жана долбоорду сызып атканда, белки проект сызып аткан долбоорчу ичип алган беле. Тротуар менен жолдун ортосунда арык кылганды унутуп калганбы эмне? Же ал башка бир шаарда бир жаан жабаган шаардан келип ошолор кылды белем. Ошолор кылганда деле айтыш керек да, айын бизде жамгыр деген болот, кар деген болот, жаан деген болот, сел деген болот, суу деген болот. Ал агат. Ал каяктан агат, каяка агат деген суроону бирөө береби бул жерде? Урматтуу президент,
Мен сизге кайрылганга аргасызмын. Караколго акчаны берип атасыз, угуп атабыз, суктанып атабыз. А бирок жолду кылса арыгын кошо кылыш керек. Арыгын кылса тротуарын кошо кылыш керек. Тротуарын кошо кылса мына жердилердин дарактарды эгиш керек, жашылдандыруу болуш керек. Мурдагы Караколдун жанагы жашыл, бул Каракол жана бака теректердин шаары деген брендти жоготуп бердиң, ошону кайра калыбына келтир. Ошону бирөө жарымга бир айтыңчы, мынандай адам келсин, ушул жерге дарак эккенге ушул башы менен жооп берсин. Ошондой адам келип ушуну кылсын деген бир буйрукту өзүңүз бербесеңиз болбойт окшойт эми. Айла жок эми. Салам алейкум. Ака, мен бир нерсе жоготуп атам. Мен мына жерден арык таппай атам. Каякта арык? Көрбөдүңүзбү? Жок. Я ар жак четинде эле бирөө бар. Нар жак сетинде? Ооба. Барбы ал? Бар. Точно? Ооба. Карайлычы. Жок окшойт. Жүрчү. Жокко? А бул четинде экен. Макул, бул четинде болсун. Анда бул четинде кандай болот? Жок дегенде мынау үчүн арык кылып койсо, ушулар азыр баягы водовоздон суу ичпей, ошо арык менен суу ичер эле балким. Ооба. Туура. Дурус. Эми бул баягы мурунку проект менен салынып калса керек. Кандай проект болсо деле да. Ал проект соо эле болгон болсо арык болуш керек беле дейм да. Соо эле болсун. Ооба. Жолдун чекесинде болгон жакшы да, могу бактарга отурулган. Тикелеп теге коюп болуптур. Эртең бул өсүп кете турган болсо, наркы жолго тоскоолдук кылып баштайт. Ал туура. Макул. Салам алейкум. Кандайсыз? Арыгыңар каякта? Арык. Тазалыктан салыш керек. Тазалыктан? Балким архитектурадан сураш керек. Мүмкүн. Же мэрден сураш керекпи? Же депутаттардан сураш керекпи? Эми билбейм, айта албайм. Айбай. Макул. Рахмат. Каракол негизи чоң шаар эмес, кичинекей эле шаар. Ошол кичинекей шаарда дагы ушунчалык баягы колдон түшүп калган экен, эч нерсе кылынбаптыр. Азыр эми ошол миллиарддаган акча бөлүнүп, кылынып атат деген менен көп нерсе дагы деле кылына элек. Азыр ички жолдор кылынып атат дейт, бирок ички жолдордун ичинде дагы ички жолдор бар да, мына көп кабаттуу үйлөргө кире турган мындай кичи райондорго кире турган жолдор. Ал жок. Мисалы мына жерде азыр кайсыл экен билбейм, кыскасы. Бул жерде Туманова дейби? Кыскасы ушул көчө экен. Эми ушул жерде эме жок. Мына жол жок, тротуар жок, арык жок, эч нерсе жок. Бирок иретсиз өз башынча коюлган гараждар бар экен. Анан өз башынча монантип тосулуп алынган жерлер бар экен. Ошо гараждар да калынбаптыр. Мондай иретсиз өз башынча мына көп кабаттуу үйлөрдүн короосун өзүнчө короолоп алган, өзүнчө тосмолоп алган, өзүнө өзү менчиктештирип ыйгарып алган адамдардын мына дубалдары алынбаптыр. Ошо ойдон турат. Эч нерсе жок. Мен оюмча азыр ойлоп атам. Каракол шаардык мэриясы акча берсең, акчаңа гана иш кылат окшойт. Бирок акчадан сырткары кадимкидей уюштуруу иштерин кылбайт окшойт. Алейкум ассалам. Даракты дагы акча берсең эгип, анан мындай сносту дагы акча берсең кылып, ушундай окшойт. Мындай уюштуруп, мынаны мындай кылалы, тигиндей кылалы деген нерсе дагы ушундай саясат дагы жок окшойт. Байкап айтам, жок. Баятан бери Караколдун маркасы, Караколдун паспорты, Караколдун бренди бул бака теректер деп айтып атпаймынбы? Бирок ошол бака теректер каякта десеңер, көрсө ал мына жакта экен. Мынантип узунунан, турасынан кылып алып келип, кыйып, мына жерге алып кирип камап, ушул жерге жийип коюшуптур. Мына. Бул бечаралар ушу жаткан жеринде дагы куурагысы келбей, ушул жерде дагы мынантип өскөнгө аракет кылып атат. Жалбырак чыгарып атышат, шак чыгарып атат. Булар кыйышын кыйыптыр, ордуна эч нерсе экпептир. Макул, ордуна мындан жакшы бирдеме эксеңер макул элем. Ордуна жалчытып бир жакшыраак дарак экпепсиңер. Муну кыйып алып келипсиңер, тилип атат экенсиңер. Тилип не кылып атасыңар, мен билбейм. Кээ бирлер айтып атат, ушуну тилип аялдама жасап атат деп. Эми аялдамага мындан башка дарак таппай калдыңарбы, мен билбейм. Ушунчалык Каракол кедей болуп кетти. Ошол аялдама жасаганга жыгач таппай калдыңарбы? Ошону элдин ушу жап-жашыл болуп турган нерсесин кыйып туруп анан алып келип ушул жерге коюш керек беле? Кана. Азыр эми макул кыйыпсыңар, кыйсаңар жакшы макул. Макул, бирок ордуна бир нерсе экпейсиңер банда.
ордуна ушудан жакшы эмне дарак алып келип эгип көрктөндүрүп бердиңер. Андай кылбапсыңар да. Жок, мынантип жатат. Тилип атат экен. Эми мына өзү негизи көрк деген кандай болот? Мынаны карагыла. Мына жерде аралаштырган жакшы болот да өзү. Мына жерде мына бул карагайлар турат. Карагай менен кошо аралашып мына бул кайыңдар турат. Анан дагы карагай, анан кайың аралаштырып турат. Бул бир жагы. Наркы бетин карайтып турган болсоңуз мына терек турат, тал турат, кадимки кара тал, терек, анан мынау мажурум тал. Ошолор жакшы эмеспи? Ошолор көрк бербейби? Ошолор көлөм бербейби? Ошолорду азыр кыскасы жайлап атыпсыңар. Анан эми мынау эмне мекеме экенин мен билбейм мына жакта. Көрктөндүрөм десе, иштейм десе, Караколдо иш абдан көп экен. Жер кеңир экен. Сөзсүз бир жерди көрктөндүрүш үчүн бирдемени снос кылыш көп деле зарылчылыгы жок экен. Мына караңыздар. Мына жакта келки жерлер турат экен. Муну дагы кыргып коюштур. Жөн эле мына жакта бир бечара дүмүр жатат мынантип бозорайып, анда кыргып салышкан окшойт. Бирок эми наркы жакта жер турат, кимдики экенин билбейм, көрктөндүрүш керек. Мына жерде жер турат бопбош, кимдики экенин билбейм, бул мектепке окшоп турат. Мына жакта дагы жер турат мына бопбош. Муну неге көрктөндүрбөйт? Жолдун мына бетине дагы мынантип мына тротуардын бул бетине дагы дарак эгип койсо эмне болот? Күнөө болобу? Наркы бетине эксен эмне болот? Ошол жерге бакчалар жасап койсо эмне болот? Болбойбу? Кыскасы азыр Каракол эми иштеген, иштин көзүн билген кишиге аябай чоң, аябай өзүн көрсөтө турган жер экен. Себеби акча берилип атат. Акча эле болсо иште өзүн көрсөтө берсең болот. Анан азыр өзү негизи бийлик ушу Караколдун бийлигинен, Караколдун жетекчилигинен сен мынантип Караколдун экономикасын көтөрүп бер деген деле бир талапты койбой атса керек. Сен болгону биз акчаны беребиз. Ошол акчаны эффективдүү жакшынакай кылып иштетип берчи, ошону бир максаттагыдай кылып колдонуп берчи деген гана суранычты айтып атат. Анан ошону дагы эптей албай, чала кылып, тротуар курса, тротуардын жанында дарагы жок, дарак теккен болсо жанында арыгы жок. Ушинтип эптештирип кылып атышыптыр эми. Иштеп атышыптыр. Мындай жерлерге али кол тийелек, али бул жерге жете элек, бул жерди мындай бир карап, бул жерге мындай кылышыбыз керек деген бир долбоору дагы жок экен. Мындай аганда даже эмбриону жок. Достор, Каракол өзү негизи жаман шаар эмес. Абдан көркөмдүү, абдан ыңгайлуу, жагымдуу, көрктүү, сонун шаар. Бирок ошол сонун кылыш үчүн дагы мээ керек экен. Азыр мээ жетпей атат. Бирок мурункулардын мээси менен жаралып калган Каракол абдан кооз. Мисалы, мына жолду караңыздар. Жолдун эки бети килтейген чоң дарактар, чоң мындай жолдор. Мына жагын карасаңыз дагы тетиги мына дарактуу жерлер эки бети тең дарак аябай сонун көрүнөт. Сүрөткө түшсөң сүрөтүң жайнайт. Бул шаарды сүрөтүн башка жактан бир интернеттен көрсөң ал дагы жайнайт. Жыргайсың эле, сонун. Бирок азыркы бийлиги мынантип жолду гана салып аткан менен анын көркүнө, анын сабаттуулугуна, арыгы каяктан суусу келип, ал каяка барат, ошондой жок. Арыкты салып койгон, ал бара турган жери жок, аягы жок. Барып бир үйдү каптай турган кылып койгон. Кыскасы ушундай туугандар. Негизинен Караколду эгерде оңдойм десе, ушул жерде өзүмдү көрсөтөм десе, ошондой жетекчиге аябай чоң мүмкүнчүлүгү бар шаар. Андан сырткары Каракол бул туристтердин бейиши. Туристтердин менмин деген эң баягы биздин кыргыздар көпчүлүгүндө көп учурда каяка келет? Көлгө келгенде Боз Терге келет, Чолпон Атага келет, балыкчыга келет, болду. Мен ошодон нары кайтып кетет. Бирок чыныгы көрө турган, эс ала турган, суктана турган, сүрөткө түшө турган, ырахаттана турган жер бул Каракол. Каракол көлдүн жүрөгү. Көлдүн борбору ушул Каракол. Бирок ушул Караколду мурдагы аурасын алып келип, мурдагыдай көркүн алып келип койсо сонун болот эле. Азыр эски кишилер менен сүйлөшсөм айтат. Илгери Караколдо нары бери басканыңда эртеден кечке чейин бут кийимиң кир болчу эмес дейт. Азыр Каракол мынандай чаң, мынандай эле болуп калган, мына. Ушундай. Туугандар, эми эгерде Караколдун өзү негизи элине абдан ыраазымын.
эли абдан жакшы. Эли көп деле мындай анча-мынча жанагы көп кабаттуу үйлөрдү ээлеп алгандар болбосо, көбүнчө жерлерди көп ээлешкен эмес. Жер үйдө жашагандар көбүнчө баягы өзүнүн тамаркасынын чегинен чыгып кеткен эмес. Караколдун эли сонун. Эли анан толеранттуу, көп улуттар жашайт, бирок урушпайт, жакшы. Бири-бирине жанагы жердешчилик нарак-баракка бөлүнбөйт. Бул сонун. Болгону эле ушул бийлигине эстүүрөөк, баштуураак, көздүүрөөк киши келсе деген гана тилек. Башка караколдун проблемасы жок. Караколдун проблемасы эле кадр. Эси бар, мээси бар, көзү бар. Жетекчи. Ошол жетекчиге муктаж. Жетекчиге суусап турат азыр. Ошондой бир жакшыраак бир жетекчи, көздүүрөөк жетекчи. Макул анда, кеттик эми Караколдон.